Арыбаңыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Ошо Францияны бельгиялыктар жаман көрөт. Эмнеге депсе, ошо Бельгия менен Франциянын ортосунда кичинекей ушундай бир анклав сыяктуу жер бар, эксклав деп коебу. Ушундай Франциянын жери куйруктай Бельгиянын территориясына кирип кетет да. Дал ошол жерде Бельгия атомдук электростанцияны орноткон да. Анан франциялыктар айтат, бельгиялыктар бизди жаман көрөт экен. Эмнеге деп таң калышат да. Дал ушундай жакында жаңылыктар кетип атат, тарап атат. Ошо бизде ошо Үлкен деген айыл бар, Балкаштын жээгинде. Ошол Үлкен деген айылда Казакстан өзүнүн кандайдыр бир ошол атомдук электростанциясын курабыз дегендей мындай ойлору бар экен да. Атомдук электростанциясын курганда, мисалы үчүн, могу шарды көрүп атасыңар, бул глобус да, интерактивдик электрондук глобус. Бул глобус шамалдардын кыймылын көрсөтөт да. Ошондо шамалдардын кыймылын көрсөк, ошо дал ошол эгерде Үлкенде коюлса атомдук электростанция, эми аны албетте баягы аны коопсуздугун кароочу адистер аябай жогорку деңгээлде болушат. Казакстандын акчасы толугу менен ага жетет. Аякта аябай мындай иш сапаты сонун болот, жогорку деңгээлде болот. Ошон үчүн авария болбойт көп жылдан. Бирок бир күнү болуп кетиши ыктымал болот. Эгерде болуп кетсе, жана радиоактивдүү бөлүкчөлөр асманга сапырылып кетсе, ошондо ошо шамалды көрүп атасыңар, могу глобуста, могу Ысык көл. Алматы Ысык көлдүн ар жагында. Бул Балкаш, мисалы үчүн ошо карасаңар, шамалдын агымы кетип баратат. Эң биринчи ошо так шамалдын бир кескин бөлүгү ошо Үлкенге тиет да. Үлкенге тийип туруп, анан шамал бөлүкчөлөрдү, радиациялык бөлүкчөлөрдү ошо азыркы жайкы тапта мисалы үчүн болуп кетсе, бул азыркы маалымат да, бүгүнкү ошо шамалдын картасы. Ошондо анда шамалдын агымы ошо учуп барып туруп, көрөсүздөр, ошо эң алгачкы негизги агымы Ташкентке барат экен да. Ташкентке барат, Талас областынан ашып, Талас өрөөндөрүн өтүп, анан ошо Жалал Абадтын бир бөлүгүнө өтүп, анан Ташкентке урат экен да, ушундай шамал. Радиоактивдүү бөлүкчөлөр биринчи ошого учуп барат. Жолдон кандай бир бөлүгү ошо мисалы үчүн Бишкекке барат да. Анан кичинекей бөлүгү, аябай кичинекей бөлүгү Алматага барат экен. Жолдон Самсы жана Жамбыл ошол областын, Казакстандык Алматы областынын кескин бөлүктөрүн ошо шамал басат экен да. Ошол Үлкенден эгерде ядердик электростанция жарылып кетсе, ушул бүт Алматы областы, Жамбыл областы, Кыргызстанда Чүй областы, Ысык көлдүн бир бөлүгү, Казакстанда Алматы да кошот, мисалы үчүн. Ошо дагы Ташкент, дагы Жалал Абад, Талас, ошо бүт өрөөндөр ушундай баягы радиоактивдүү бөлүкчөлөр асманда учуп калат, сапырылып калат. Шамал акырындап ага жеткизип салат экен да. Шамалдын ылдамдыгы орточо болгондо бир 2-3 күндүн ичинде толугу менен ал бөлүкчөлөрдү шамал ушинтип таратып, бөлүштүрүп салат. Ал бөлүкчөлөр эгерде көп чыкса, анда элдерде онкология оорулары башталат, чач түшөт, ууланат, ооруйт, кыйналат. Эгерде ошол бөлүкчөлөр аз чыкса, мисалы үчүн, анда мындай радиациялык фон көтөрүлүп калат кичине, бирок эч ким эчтеке болбойт да. Ушуну түшүнгөн ошо Казакстанда Казакстандын жарандары өзүлөрү каршы чыгып атат. Ошо станцияга, Үлкенге айтып атат, жок, биз ага каршыбыз, салбагыла деп. Мынакей дагы бул шамалдын картасын карасаңар, ошо шамалдар акырында айланып тегеренип туруп, кайра ошо Кыргызстанга, кайра ошо күнгөй теске алатоонун ортосуна Ысык көл өрөөнүнө учуп барат экен да, чүйдөн ушу абаны алып кетет экен ошол жерге. Ушундай нерсе болушу мүмкүн. Анан албетте баягы ага каршы сөздөр казактын жарандары өзүлөрү айтып атат. Эгерде чын эле казактын өкмөтү өзүнүн жарандарын аяса, мисалы үчүн биздикин эми эч ким аябайт го, башка өлкөлөрдө Франция, Бельгияны деле аяган жок. Анда тоолуу аймакта, шамал үйлөбөгөн жерде, капчыгайдын ичинде бекитип андай станцияларды салса болот эле да. Бирок ачык жерде, ушу Балкаштын жээгинде андай станцияны салуу бул өтө мындай Казакстандын өзүнө кооптуу экен. Казакстандын эң көп эл жашаган аймактарын камтыйт, негизи ошол үйлөгөн шамалдары. Жана бизге да зыян болот, Өзбекстанга да зыян болот. Ошон үчүн ойлонуш керек экен, аябай ушундай долбоорлорду караш керек экен. Негизи азыркы дагы станциялардын түрүн караш керек. Кандай станциялар болот да, мисалы үчүн ким салат, Росатом салабы,
же болбосо Франциянын компаниялары салабы же Кытай салабы, ал салса ошондо торий колдонулабы, уран колдонулабы, плутоний колдонулабы, эмне колдонулат да, мисалы үчүн же тритий же башка радиоактивдүү заттар колдонулабы. Эгерде торий колдонулса жакшы болот да, мисалы үчүн торий деген бул деген радиациясы аз болот да, радиациясы көп деген мындай зыян келтирбейт. Эгерде ошол уран колдонулса, плутоний жана башка ушундай оор элементтер, ошондо эгерде авария болуп кетсе өтө эле жаман нерсе болчудай да. Мисалы үчүн ушу көрүп атасыңар, могу картадан балким көрүп атасыңар, мындай кичине көрсөтсөк ошо байкап каласыңар да, бул деген дал ушул мисалы үчүн үлкен ошо ушул жерде жайгашкан, Балхашта жайгашкан менен 200 километрдей бизден, Алматыдан да Бишкектен да 200 километрдей жакын. Албетте 200 километр бул негизи жакшы аралык, 200 километрде сак болсо болот эле. Бирок ошо бир жаман жери 200 километр болсо дагы шамалдар ошол жерден бир өзгөчө жол менен барат экен да. Мынакей кайра ошо шамал агымдарын байкап көргүлө да. Ошол азыркы бүгүн ошол күндүз саат канча 12де саат ошол 11де болуп аткан шамалдын көрүнүшү да, ушундай шамал үйлөйт экен. Ошондо албетте бул нерсе кооптуудай көрүнөт да. Шамал агымдарын өзүңөр байкагыла. Көрүп атасыңар, саргы бул деген негизги шамалдын бөлүктөрү. Көрүп атасыңар, шамал кандайдыр мындай биригип, кайра бизге Кыргызстанга эки тараптан шамал урат экен. Мисалы үчүн бүгүн жакшы күнү мен ушуну билген эмесмин өзүм. Мисалы үчүн бул деген Орусиянын түндүгүнөн Казакстан аркылуу келген шамал экен, түндүк шамал деп аталат да. Анан түштүк шамал да бар экен. Ошол түштүк шамал болсо ошо Индия, Афганистан, Пакистан, Кытай, Шинжандан учуп келет экен, ушундай учуп келип тоолорду аралап, анан кайра ошо күнгөй тескей ала тоодо биригип ушундай кандайдыр жутулуп калат экен, токтоп калат экен да. Ошон үчүн мисалы үчүн Ысык көлдө мындай ичине салкыныраак жай, мындай кандайдыр өзгөчө мындай токтолгон климат болот экен да. Ал эми Чүй областында болсо түндүк шамал мындай Талас областына чейин үйлөп кете берет экен да азыркы ушул убакта. Мынакей могул картада көрүп атасыңар, ошо издерде көрүнүп атат кандай кайсы жерде ушундай болоорун да, мындай соккулар, радиациялык шамалдын радиация бөлүкчүлөрүн кайсы жерге алып келиши ыктымалдыгын. Ушундай экен. Бул эми баягы бир гана божомолдуу модель, муну адистештирилген уюмдардан такташ керек албетте. Бирок ушундай болушу ыктымал да. Бул шамалдын модели, шамалдын сайты, ошол сайттын видео астына келтиргем, өзүңөр карасаңар болот. Демек ошо шамал үйлөгөн жана тоолуу аймактарды тандап электростанцияны салса эч кандай маселе болбойт да, эч кандай маселе болбойт. Казакстан ошо алардын энергетика түзүмдөрү ушуну ойлонсо жакшы болот эле. Бизде да мисалы үчүн автомдук электростанцияны салса, эл жашабаган Сары Жаз сыяктуу баягы бүт жагынан капчыгайлар менен керектелген, бекилген ушундай капчыгайда эле атомдук электростанцияны салса болот деп эсептейм. Калган жерлерде Кыргызстанда мисалы үчүн ошол атомдук электростанцияларды салыш мындай кооптуу болот да. Көбүнчө ошо шамалдардын нуктарын көрүш керек болот да. Ушуну атайын картаны ачып алып, мисалы үчүн Кыргызстанда ошол шамал көп үйлөгөн жер бул деген бийиктиктер болот да. Ошол бийиктиктерге өтө көңүл буруш керек. Ошол жерден АЭСти салса болот. Эмне деп ойлойсуңар? Ой пикирлериңер кандай? Комментарийлерден бөлүшүп койгула. Эмкеде көрүшкөнчө. Жарып жолундай ишкердик де сенин куралың ал. Бизнес банкер барына баштардан муну карап ал. Жол картасын жар жолундай ишкердик де сенин куралың ал. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.